Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты Адахан Мадымаров 24 январда дагы башкы прокуратурага кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Мадымаров Кыргызстан чек чегара маселеси боюнча буга чейин 5 жолу башкы прокуратуранын тергөө кызматына сурак берди. Ал 4 көчө тилкеси боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу тергелүүдө. 20 январда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мадымаров тууралуу өзүнүн пикирин билдирген. Текебаевдин айтымында бүгүнкү күндө Мадымаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктоонун бир түрү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөтү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал азыркы бийлик иштеп чыккан кылмыш процессуалдык кодексинде жазылган. Президент Садыр Жапаровдун кол коюусу менен аталган мыйзамдар күчүнө кирген. Текебаев ошондой эле аталган протоколго кол койгон. Мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасынын Акылбек Жапаровга кеңешчи болуп тандалма процесс жүрүп жаткандыгын айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров өткөн жылдын 23 октябрында өткөн маалымат жыйында Тажикстан менен чек чегара маселесин тактоо кыйын болуп жаткандыгын айткан. Улукбек Марипов Сауд Арабияга элчилик кызматка даярдалууда. Ал эми Жээнбековдун иниси кызматынан бошотулуп, ордуна Идрис Кадыркулов даярданып жатат. Ташиевдин иниси мандатын тапшырат. Коомдо кызуу талкууга алынган диплом маселесинен улам мамлекеттик кызматкерлердин дипломдору бүгүндөн баштап текшерилет. Бул боюнча президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы бар. Ал эми Ташиев бул боюнча мен жума күнү чоң жыйын өткөрдүм. Азыр айыл өкмөттөн баштап министрлерге чейин жарандыгы менен дипломдорун текшерип чыгабыз. Эгерде жасалма дипломдор боло турган болсо, кызматынан алабыз. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге берген маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында УКМК 3 айда текшерет. Эгерде жасалма дипломдор боло турган болсо, кызматынан алабыз. Ошондой эле ошол жылдар аралыгында мамлекетке келтирген зыяндын сот аркылуу мамлекетке төлөгөнгө аракет кылабыз. Өткөндө 1995 жылдан баштап жасалма дипломду жана паспорт берүү күч алган. Ал убакта жасалма диплом алгандар бүгүнкү күндө чоң кызматтын башында келип калды. Балким министрлер дагы бар. Ошол эле учурда биз депутаттардын дипломун текшеребиз. Бизде ошондой текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар, деди Камчыбек Ташиев. Текшерүү 24 январдан баштап 3 айга чейин созулат. Казакстанда кармалган кыргыз музыканты Викрам Рузахунов расмий билдирүүсүнө түшүндүрмө берип, ал жаракаттары тууралуу айтып берди. Бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мен 3 оорукананы алмаштырдым, дали дарылануудамын. Операция жасалды. Бир гана жакындарым жана дарыгерлер башымдан кандай ооруну жана кыйынчылыкты өткөргөнүмдү көрүштү, деп жазды. Рузахуновдун айтымында медиктер анын көкүрөгү жана баш мээсинен жаракат алгандыгын, кабыргалары сынгандыгын аныкташкан. Музыкант ошондой эле Кыргызстанга келген соң жасаган билдирүүсүнө түшүндүрмө берди. Менин расмий билдирүүм Казакстанда дали кармалгандар үчүн айтылды. Алардын көбү үй бүлөсүнүн жалгыз багуучусу. Менин ар бир сөзүм аларга таасирин тийгизип калышы мүмкүн эле, деп айткан. Рузахунов ага маек берүүгө тыюу салынгандыгы кошумчалаган.